Ала Тоо 24 каналынын түз эфирдеги көрсөтүүлөрүн Ала Тоо Лайв программасы улантат. Саламатсыздарбы? Мамлекеттер аралык энергияны экспорттоочу долбоордун курулушу жүрүп жатат. Бул чыгарылышта Каса Миң тууралуу сүйлөшөбүз. Учурда долбоордун курулуш иштери кандай жүрүп жатканы тууралуу суроо үчүн студияга конокторду чакырганбыз. Ал Кыргызстандын улуттук электр тармактар ишканасынын Каса Миң долбоорунун келишимдери боюнча адиси Азим Молдокеримов жана Каса Миң жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбоорунун мониторинг жана баалоо боюнча адиси Майрамбек Таиров. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер студиябызга. Алгач суроону Азим мырза сизге узатайын. Мына Каса Миң долбоорунун алкагында ошол Каса Миңдин курулушу биздин өлкөнүн аймагында жүрүп атат деп маалыматтар, сүрөттөр, буга чейин маалымат каражаттарында чыгып келатат. Бүгүнкү күндө курулуш кайсы деңгээлге жетип калды? Саламатсыздарбы? Эфирге чакырганыңыздарга чоң рахмат. Биринчиден Каса Миң долбоорун кыскача тарыхын айта кетсем, Каса Миң долбоору 2008 жылы эле 4 мамлекеттер ортосунда байланыш түзүлүп, бул 4 мамлекет Пакистан, Афганистан, Тажикстан, Кыргызстан 4 тарап биргелешип көптөгөн келишимдерге кол коюп, анан уже Каса Миң механизми иштеп 2015 жылы башкы келишим түзүлгөндө 4 мамлекет ортосунда. Ал келишим түзүлгөндөн кийин куруу иштерине баш багуу башталып, анан 4 мамлекеттин ортосунда жана куруу иштерине арналган тендерлер, конкурстар өтө баштап, куруучу компанияларды изделип башталган. 2017 жылы конкурстар өтүп, Кыргыз Республикасына Туркиялык Миташ компаниясы бир эмес 2 келишимди тең утуп алды. Биринчи келишим бул Ислам өнүктүрүү банкынын каржылоосунда, экинчи келишим бул Дүйнөлүк банк менен Европалык инвестициялык банктын каржылоосунда. Бул Каса Миң долбоору ичине эмнени камтыйт? Ичине 456 километр 500 киловольт болгон жогорку чыңалуудагы аба чуалгысын куруу, анан ушу датка көмөкчү ордонун ичиндеги уюлчаны куруп, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасына чейин ошо линияны жеткирип берүү. Азыркы тапта жумуштар, куруу иштери абдан ылдам темпте келатат. Ошо Миташ компаниясы, подрядчик компаниясы 1000ге жакын өзүнүн адистерин Түркиядан чакырып келип, кызуу темпте жүрүп жатат. Жалпы жолунан айтсак, ошо 2 келишимдин ичинде 75-80%га чейин жумуштардын баары уже бүттү деп айтсак болот. Жана ушул жылдын аягына чейин ушу толугу менен куруу жумуштарын бүтүрүү пландалууда. Буюрса ушул жылы бүтүп, куруу иштери бүтүп, анан эмдиги жыл жазында куруу иштеринин баарын кабыл алуу жумуштары, комиссиялар түзүлүп, ушу жумуштар кабыл алуу жумуштары башталат да. Бул курулуш иштери бүткөндөн кийин эле долбоор иштеп баштайт деп айтса болобу? Бул долбоор азыр антип айтыш кыйын, анткени бул долбоор өзүм жогору айтып кеткендей 4 мамлекет камтыйт. 3 мамлекет Пакистан, Тажикстан жана Кыргызстандын ичинде куруу иштери кызуу жүрүп, жана быйылкы жылы бүтүрүүгө пландалууда. Башка өлкөлөрдө дагы? Башка өлкө, 3 өлкөдө. Бирок ошол эле Афганистанда, Ооганстанда жумуштар токтоп калган да былтырдан баштап. Анткени аякта өкмөт Талибан өкмөтү түзүлүп, анан каржылоо каржылоо топтору кичине Талибанды каржылоодон баш тартып, азыр токтоп, бирок ушул эле тапта ушул линиянын куруу иштери башталган да аякта. 30% ашуун аба чолгалары түзүлүп, бүт жабдуктар, материалдын баары ошо курганга, бүт уже киргизилген да Ооганстандын ичине. Анан ошону кайтадан улантуу үчүн сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Ошол эле частный келишимдер түзүлгөнү жатат. Частный инвестиция деп коебуз го, ошондойлор изилденип азыр
частный инвесторлар тартылганы жатат да. Ошонун алкагында сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Жакшы, анда Майрамбек мырза, сизден сурайын. Бул Касамин долбооруна сиздердин катышыңыздар кандай? Эмне жумуштар аткарылып атат сиздердин линияңыздарда? Саламатсыздарбы? Биринчиден эфирге чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ошол эле Пакистанды алсак, Тажикстанды алсак, Кыргызстанды алсак, ошол чоң долбоорду колдогон да кошумча долбоорлор бар да. Ошол жана электр линиясы өткөн ошо коридор, таасир этүүчү коридор деп коебуз. От Кыргызстанда 2020 жылдын башында жергиликтүү коомчулуктарды колдоо Касамин долбоору башталды. Бул бизден ошол бүт ички ратификациялардан өтүп, жогорку кеңештен ратификациядан болуп, анан ошол биздин коомчулуктарды колдоо жана өнүктүрүү АРИС аркылуу иш жүзүнө ашып жатат. Бул бизде ошондо негизги долбоор. Ошол жанагы таасир этүүчү коридордун тегерегинде жакын 1,5-3 километр жайгашкан айылдар менен иш алып барабыз. Жалпы айтканда ошондо биз 36 айылдык аймак, ага 66 айыл, 5 шаар, 11 шаардык конуштар, бардыгын айтканда 77 калк конуштары менен иш алып барып атабыз. Биздин ошол долбоор негизинен 3 багытта иш алып барат. Биринчи багыт бул ошол коомчулуктардагы электр энергиясы менен камсыз кылууну жакшыртууга көмөктөшүү. Экинчиси социалдык инфраструктураны жакшыртууга көмөктөшүү. Үчүнчүсү ошол конкурстук негизде утуп алган экономикалык же болбосо бизнес пландарды каржылоо. Ошол 3 багытта иш алып барабыз. Анан ошол биз Касаминде НЭСК менен ошондой эле областтык, райондук электр тармактары менен тыгыз иштешебиз. Азыр биз ошол 1А компоненти деп коебуз, бул электр энергиясын жакшыртуу боюнча иш алып барганда 2 этап менен иш алып барып атабыз. Биринчи этабыбыз мына аягына чыгып калды. Баткен областында азыр 7 айылда иштер аяктаса, биз ошол жерде иштерди бүтүрсөк, анда биринчи этап толугу менен бүтөт. Бул деген сөз биз 52 айылда ошол азыркы учурдагы электр энергиясын жакшыртуу боюнча иштерди бүтүрдүк. Анан ошол биздин кызматташкан рейстерге ошол 10 миңге жакын электр мамылаларын сатып бердик. Азыр 90 трансформатор сатып бердик. 1000 километрге ашык жете турган электр чубалгы зымдарын сатып бердик. Кечиресиз, ошондо сиздер ошол Касамин долбоору өтүп аткан жана өзүңүз айткандай 1,5 километрден 3 километрге чейинки айыл шаарлардын электр энергиясын биринчи этапта жакшыртып атасыздар да, ошондо линияларын алмаштырып берип атасыздар, трансформаторларын да алмаштырып берип атасыздарбы? Ооба, бул жерде мындай болду да, биз биринчи ошол ар бир областта, райондордо, айылдык аймактарда, шаарларда түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Андан кийин айылдын эли менен сүйлөштүк, алар менен фокус топторду өткөрдүк, онлайн талкууларды өткөздүк. Андан ошол электр багытындагы кайсы көчөлөр, кайсы конуштар көбүрөөк муктаж, ошолорду аныктап беришти. Андан кийин рестин өкүлдөрү менен кездешип, ошол кайсы жерге канча трансформатор коюлат, кайсы трансформатор алмашат, кайсы мамы алмашат, канча зым тартылат, ошонун баарын аныктап, бизге ошол электр тармактары өзүнүн тек спецификациясын, тизмесин бекитип бергенден кийин, АРИС ошол Дүйнөлүк банк тарабынан бекитилген сатып алуу процедуралары негизинде ошолордун баарын сатып, анын сатып алып берип, кайра эле ошол рейстерге өткөзүп бердик. Анан алар ошол жергиликтүү коомчулуктар менен чогуу өздөрүнүн эрежелерине ылайык ошол кайсы жерде алмаштырыш керек болсо алмаштырышты, зымдарды тартыш керек болсо зымдарды тартышты. Ошондо азыр 45 айылда бул иштер толук бүттү. Азыр 7 айылда иштер бүткөн атат. Экинчи этапта дагы эле ошол 39 айылда жаңы көчөлөрдө ошол учурдагы электр жарыктарын жарыкташыртуу боюнча иштер жүрөт. Ошондой эле жаңы көчөлөргө жана жаңы конуштарда да 22 айылда иштер башталды. Кудай буйруса, булар да ошол жылдын акырына чейин бүтүп, ошол жалпысына ошол 77 айылдын көптөгөн көчөлөрү жарык берүү системасы жакшырат. Анан ошол үйдөгү
электр приборлорун алып көрөбүзбү же башкалар, ошондордун дагы иштөөсү жакшырат. Өчүүлөр, авариялар да ошол көчөлөрдө азайып калды. Ошол багытта иш алып барып атабыз. Бул ошол электр энергиясына байланышкан иштер да. Жана экинчи, анан үчүнчү багыт боюнча кантип? Экинчи, үчүнчү багытты алып көрсөк, бул жерде биринчи негизги долбоор биздики $11 миллион жалпы суммасы. Бул грант деп айтканбыз. Грант деп Кыргызстанга ошол коомчулукка бул грант түрүндө берилет, алар кайтарбайт. Мындан сырткары жана ковид башталганда 2020 жылдын аягында ушул эле долбоорду кошумча каржылоо проектиси ачылды. Ал жерде 21 миллион. Бул эки долбоордун алкагында биз азыр Түштүк областындагы бардык айылдык аймактар менен, бардык айылдар менен, башкача айтканда 191 жергиликтүү коомчулук менен иш алып барып атабыз. Сиздин сурооңузга кайтып келе турган болсок, ошол экинчи багытта биз социалдык инфраструктураны жакшыртуу боюнча, ошол мектептерди алып көрөлү, бала бакчаларды алып көрөлү, жолдор, ирригация, анан дагы алыскы айылдарда жашаган балдардын мектепке келип кетиши үчүн мини автобустар, кээ бир айылдар болсо ошол таштандыларды чыгара турган атайын техникалар, анан Баткенде жанагы күрүч көп болгондуктан комбайн, кайра иштетүүчү ушундай техникаларды алып бергенге дагы көмөктөштүк. Азыр 60га жакын ошондой чакан долбоорлор иш жүзүнө ашты. Үчүнчү багыт бул ошол элдин кирешесин көбөйткөнгө багытталган экономикалык чакан долбоорлор же болбосо бизнес пландар. Ошолорду дагы ошол долбоорлордун алкагында каржылап баштадык да. Алар кандай долбоорлор болушу мүмкүн? Эми инфраструктураны жакшыртуу багытын алып көрсөк, бизнес болсо, мисалы үчүн ошол эле Баткенде өрүк көп да. Анан ошол жаңы технология түзүп, азыр ошол өрүктү жерге түшүрбөй терип ала турган технологияларды азыр колдоп атабыз. Андан кийин килем боюнча бир иштерди жандандыруу боюнча иштер жүрүп атат. Анан жанагы мөмө жемиштердин ширесин кайра иштетүү боюнча иштерди. Андан кийин дагы бир өтө сонун бир комплекс салынган атат. Бул ошол күрүчтү туура тазалап, туура сактап, ошондой логистикалык борборго окшогон ушундай долбоорлор биздин ошол үчүнчү багыттын алкагында каржылоо алдында турат. Азыр биз бир 2-3 чакан долбоордун сатып алуу процесстерин бүтүрүп атабыз. Жалпы план боюнча бизде бир 100дөн ашык ушундай чакан долбоорлор Кудай буйруса колдоого алынат. Ушу 3 облусттан, 3 област. Баткен, Ош, Жалал Абад. Баткен, Ош, Жалал Абад. Чоң рахмат. Азим мырза, сизден кайра эле сурайын. Быйыл курулуш аяктайт деп айтып атасыз. Жазында дагы бир долбоор башталат атасыз да. Толугу менен, мисалы Афганистандагы ошол курулуш дагы өз нугуна түшүп калса, Касамин долбоору качан иштеп башташы керек? Долбоор эми Кыргыз Республикасында быйыл куруу иштери бүтсө, буюрса. Анан жок, мен айтып кетет турган нерсем бул жазга чейин ошол бүткөн, толугу менен бүткөн иштерди кабыл алууда. Анткени ага дагы комиссиялар түзүлөт. Аба чолгасы аябай чоң болгондуктан 456 километр чакырымда түзөт. Аны баарын басып, сапаттарын текшерип, ар бир тирөөчтүн сапатын, жанагындай эле зымдарды туура ийилиндүү, туура эмес кылымдуу, ошондой неме багытта иш жүргүзүлөт да. Анан эми жалпы жонунан алып кетсек, Кыргызстан менен Тажикстандын энергия системасын бириктирип турган ушул аба чолгода, бул аба чолгону биз ишке киргизсек болот, бирок сатып алуучуларга жеткизип бере албайбыз. Анткени Афганистанда куруу иштери токтоп калган. Ушул иштери жандангандан кийин Афганистанда куруу иштери бүтүп, ийгиликтүү бүтүп, анан Каса-1000 долбоору толугу менен текшерилет да. Толугу менен текшерилип, эгер ийгиликтүү текшерүү иштери ийгиликтүү аяктаса, анан уже экспорттоо этабына өтүп, ошондон кийин башталат. Бул эми азыркы мезгилде 25-жылга деп пландалууда, общий толугу менен ишке киргизип Каса-1000 долбоорун. Мына ошол Каса-1000, жана сиздер айтып кеткендей, Кыргызстан менен Тажикстанда өндүрүлгөн электр энергиясы
Пакистанга, Афганистанга сатууда максаты. Анан бизде мал менен электр таңкыстыгы жаралып атат да. Ушундай учурда анан тартыштык болуп калган учурда эмне болот? Бизде кандайдыр бир милдеттенмелер барбы Кыргызстандын? Ооба, Кыргызстандын сөзсүз милдеттенмелери бар. Жана генералдык жалпы келишим деп айтпадымбы 4 мамлекет ортосунда. Ал жерде бүт процедуралар жазылган, механизмдер бар жазылган, ошол жерде эле электр энергия сатуу боюнча өзүнчө график түзүлгөн да. Ал жерде минималдуу жана максималдуу, ортомчу ар бир мамлекет, Кыргызстан менен Тажикстан өзүнүн шартына жараша минималдуу түрдө электр энергияны берсе болот. Эгер бере албаса, ошондой эле үчүнчү тараптан ошол эле экспорттоо каралганда бул келишимдин ичинде биз бере албасак, мисалы үчүн Тажикстан биздин ордубузга бере алат. Болбосо ошол эле жакын арада Казакстан же башка мамлекеттерден үчүнчү тарап болуп электр энергияны бере алат. Бирок ошол эле мезгилде бизге транзитке, биздин ушу Каса 1000 долбоорун объектин колдонгон үчүн бизге транзитке акча төлөнөт да. Негизи жылы бою берип туруш керек. Жалпысынан айта кетсем, электр энергияны жылы 15 жылга негизи расчеттолгон бул проект, долбоор. Анан айта кетчү нерсе, эң негизгиси биз электр энергияны только жайкы период, жайкы сезондо эле беребиз. Кышкы сезондо өзүңүздөр билгендей биздин өзүбүздүн колдонуучулар электр энергияны аябай көп колдонобуз. Ошондуктан кышында берилбей калабыз. Баа маселесин да сурагым келип атат да. Канча сомдон сатылат экспорттогондо? Азыр ошо келишимдердин аркасында 9 цент бул Пакистанга, 9,11, анан 8,11 бул Афганистанга да. Эң негизги сатып алуучу бул Пакистан болуп эсептелет. Анан ушул эле тарифтин ичинде канча зат, мисалы үчүн куруу иштерин үчүн канчалаган инвестициялар колдонулса, ошонун баары 15 жылдын ичинде кайра кайталым келинет да. Кайталым келинет. Андан сырткары жанагы коомчулукту колдоо ошол эле 15 жылдын ичинде 0,1 цент бул коомчулукка колдоо каралган. Башкача айтканда, ошол эле эксплуатация учурунда 15 жылдын ичинде биз коомчулуктарды, ар бир жергиликтүү коомчулуктарды кандайдыр бир финансалоо механизмдер түзүлүп, ошол түшкөн акчаларды биздин коомчулукка тартууласак болот да. Ошол мисалы 2025 жылы иштеп баштаса, андан ушу сатылып баштагандан кийин 0,1% ошол жергиликтүү элге түшөт. 0,1 цент. 9-11 цент болсо, ошонун ичинен 0,1 центи ар бир киловатт саатка эсептелген да электр энергия. Ошонун 0,1 центи ушу жергиликтүү коомчулукту колдоо немесине каралган да. Сиз айтып кеттиңиз да, 15 жылдын ичинде ошол Дүйнөлүк банктагы, Ислам өнүктүрүү банкы да каржылап атат деп айтып атасыз да. Ушулар салган акча толугу менен кайтарылат. Андан тышкары 5-15 цент болуп, бул биздин электралык станциялар тапкан акчасы да өзүнүн кирешеси болот. Жалпысынан алганда аябай чоң 15 жылдын ичинде чоң акча түшөт да. Именно электр энергия берүүчү компанияларга. Мына 185 миллион сом азыр Кыргызстанга каржыланып атыптыр. Ошонун ичинде бул линияларды куруу, анан жана сиздер ишке ашырып аткан долбоорлор да ушу каражаттын ичинде? Биздин долбоор буга тиешеси жок, бул акча каражатына. Биздин акча каражат өзүнчө атайын эл аралык келишимдер катары Жогорку Кеңеште ратификация болуп, эки келишимдин негизинде иш жүзүнө ашат. Жана башында айтып кеткендей, негизги долбоор, жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбоору ал жерде $11 миллион каралган. Экинчи ошол долбоорду кошумча каржылоо долбооруна $21 миллион каралган. Жана сиз айткан сумманын ичине бул долбоорлордун акча каражаты кирбейт. Бул ошол Кыргызстан үчүн жанагы 77 айыл тиги кошумча каржылоо боюнча 150 айылдык аймактагы жашап аткан элдердин жашоо сапатын көтөрүү үчүн,
жумшала турган өзүнчө Дүйнөлүк банк тарабынан бөлүнүп берилген акча каражаттары. Мына 15 жыл өттү, 185 миллион сом кайтарылды. Анан эмне болот андан кийин? Андан кийин бул негизи долбоор, өзүңүздөр билгендей масштабдуу долбоор, коммерциялык долбоор биздин мамлекетке. Анан бул долбоорду башка тараптарда аябай кызыгууда, башка мамлекеттер, ошол эле Түркменистан, ошол эле Өзбекстан, башка тараптар колдонуп, ушул долбоорду өнүктүрүү, бул долбоорго, бул объектилерге өзүлөрүнүн жанагындай электроэнергетический системаларын кошуп, анан бири-бирине экспорттоо, импорттоо, электроэнергиясын экспорттоо, импорттоп, анан бири-бирине сатуу, алуу жана башка механизмдер түзүлүп, анан бул долбоордун алдында чоң пландар бар да. Келечектүү долбоор. Келечектүү, анан көптөгөн мамлекеттерде жана рынок деп атпайбызбы? Электроэнергиянын рыногун кеңейтүү да, булчу кеңейтет. Ошол эле дагы бир сурагым келип атат да, мына бул Касаминге тиешеси жок, бирок жакында эле президентибиз Кытайга мамлекеттик сапар менен барып келбедиби? Ошондо Кытай компаниялары Кыргызстанда Ысык көлдүн бир аймагына 8 миллион евродан ашык суммага күндөн энергия ала турган станция курабыз дешти да. Бул ушулардан алына турган энергияда бул жака кошулуп калышы мүмкүнбү? Сөзсүз түрдө бул жерде же суудан гана алынган энергия кошулуп сатылабы бул Касамиңде? Бул азыркы коюлган уже келишимдерге азыркы уже иштеп жаткан электростанциялар кирген. Мындан сырткары башка генерациялар пайда болуп, ошондой эле күн системасынан болбосо башка шамал, ар кандай генерациядан пайда болгон энергия, мен жана айтып кетпедимби, үчүнчү тарап болуп колдонулса болот да. Ал сөзсүз түрдө эле Кыргызстан өзүнүн жана гидроэлектростанциясынан эле берип эмес. Бул жерде ар тараптуу каралганда үчүнчү тарап болот, башка жана мен айтып кеткендей частный компаниялар да кошулуп өзүнүн электроэнергиясын сатса болот да. Бул жана сиз айтып кеткен баасы 9,11 цент деп атасыз да. Бул 15 жылдык баа болобу же болбосо жыл сайын өзгөрүп турабы? Бул ошо 9 центтин ичинде болжолдоо менен жана капиталдык кеткен акчалар, жана инвестициялар ошонун баары камтылып, андан сырткары дүйнөлүк инфляция кандай болсо, дүйнөлүк инфляцияда мисалы үчүн азыр тенденция өсүп атпайбы? Ошол индексация деп коет. Ошол индексация канча процентке көбөйтсө, ошончо процент тарифке да кошулуп турат да, жыл сайын каралып турат. Ошол 9 цент жылдан жылга өсүшү мүмкүн. Дагы айта тургандарыңыз барбы? Ушул долбоор боюнча. Мына биздин эки долбоор жөнүндө айта турган болсок, кошумча маалымат. Бул жерде жанагы фаптарды оңдоо иштери жүрүп атат. Жана сиз айткан күн менен жаңы технологиялар жанына орнотулуп, ошол фаптар күнү түнү электр энергиясы менен камсыз болуп туруу жактары каралган жакшы технологиялар менен салынып атат. Бала бакчалар, жолдор деп жана башында айтып кеттим. Ошону сиздер жаңыдан салып берип атасыздарбы же ремонт кылып берип атасыздарбы? Мындайда көпчүлүгү эгерде фаптары жок жерлер болсо, эл ошону көтөрүп чыкса, жана жергиликтүү бийликтер да ошого макул болсо, ал жерде жаңы фаптар курулуп атат. Анан сөзсүз ал биздин саламаттыкты сактоо министрлиги менен макулдашып, анан салынып атат. Анткени ал жерге фапты салып койгон менен кадр жок болсо, ал иштебей калышы мүмкүн. Ошондой эле жанагыдай тез жардам машиналары алынып берилди. Анан алыска анализге барбаш үчүн медициналык жабдуулар алынып берилди атат көпчүлүк жерлерде. Ошондой эле азыр мына Кызылкия шаарында 50 орундук жаңы бала бакчалар курулуп атат. Мына ушул багыттарда ошол иштер жүрүп атат да. Сиздин айта турганыңыз барбы? Жок, жалпысынан айтчу нерсени айтып кеттик. Буюрса эми ишке ашат ушул. Чоң рахмат. Анда буюрса убагында ишке ашсын. Биздин бюджетибиздин кирешеси көбөйсүн, элибиздин жашоосу оңолушуна себепчи болсун. Чоң рахмат сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ала Тоо лайфты көрдүңүздөр. Биз мамлекеттер аралык энергетикалык ири долбоор Касамиңдин курулушу, анын максаты жана долбоор
Өткөн аймактардагы калктын жашоосуна таасири тууралуу сүйлөштүк. Суроолорума Кыргызстандын улуттук электр тармактар ишканасынын КСА-Миң долбоорунун келишимдер боюнча адиси Азим Молдокеримов жана КСА-Миң жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбоорунун мониторинг жана баалоо боюнча адиси Майрамбек Таиров жооп берди. Көрсөтүүнү мен Бурулай Бусурманкулова алып бардым. Амандыкта көрүшөлү.